Сүттү үй шартында сактоо. Сүттү ар кандай катуу бөлүктөрдөн тазалоо үчүн лавсан же марле кездемеси менен чыпкалаш керек. Бир челек сүттө бир фильтр. Фильтрлерди тазалоо. Пахта кездемелерин 0,5% дезмол эритмесине жууп, 12-15 мүнөт кайнатып, кургатып, андан соң үтүктөп коюш керек. Лавсан фильтрин болсо, жуугандан кийин 1% гипохлорид же ачык акиташ эритмесине 20 мүнөткө малып коюу керек. Азыр саап алынган сүттү алып чыгып эле сүзгөндөн кийин челек менен сууга салабыз да, ошол 10 градуска чейин түшүрөбүз. Уйду саап алганда 40 градуска чейин болот. Уйду температурасында сүт чыгат да, ошону агар 4 саатка чейин жөнөтө турган болсо 15 градуска чейин түшүрүш керек. Агар 1 суткада жөнөтө турган болсо 10 градуска чейин түшүрүш керек. Агар 1 суткадан өтүп кеткен болсо 4 градустан өдө температурада кармаш керек да. Эмалирин челек болуш керек, я асинковый челек болуш керек. Пластмасса челекке саап, жаалык темир челеглерге сааса сүт ошо саалганда айнейт да. Бу сүт дегенде өзүгө бар жокту ала турган нерсе. Сүт өзү жыттарды ham өзүнө тартып ала турган, ошол микробларды ham өзүгө тез тартып алат. Анан ошол челек боюнча анан холодильникке салынат да. Сүт муздак болсо эле бактерия көбөйүп атат ичиндечи. Сүттү саап алгандан кийин аны үй шартында сактоо процесси. Сүттү кайра иштетүүчү ишкана сүттү үйдөн алып кеткенге чейин сөзсүз түрдө муздатуу керек. Көп учурда эмдөөдөн өткөндөн кийин саалган сүттү кайра иштетүүчү ишканага берип салабыз. Ал учурда антибиотик сүттүн составында жүрө берет. Сүттү кайра иштетип, сүттөн жасалган продукцияларда антибиотиктер чыгып калат. Ошондуктан эмдөөдөн өткөн уйдун сүтүн эртеси жалпы сүткө кошпоо керек. Көп киреше алуу максатында уйларды акыркы күнгө чейин саап алуу учурлары көп кездешет. Андай учурларда уйда оору пайда болгон учурлар көп болот. Уйларды туура байытуу учурунда төлдөшүнө 2 ай калганда жакшылап саап туруп, ар бир үрпүнө 10 грамм мастисан же мастицид дарысын коюп коюу зарыл. Жогорку дарылар коюлгандан кийин уйду саабаш керек. Желин саалбагандан кийин желин 2-3 күн шишийт, андан кийин таркап кетет. Шишиген учурда коркуп саап жиберген учурлар бул туура эмес. Анын ордуна тоютту азайтуу керек. Чыктуу тоютту азайткан оң. Себеби дегенде сүт азыраак желинге толуш керек. Бул шишикти азайтат. Ушул профилактика жумушун жасаганыңыздарда уй туугандан кийин мастит болбой жакшы лактация, сүт берүү процесси башталат. Байытуу процессин видеодон көргөзөбүз. Туурга 50-60 күн калганда уйдун сүтүн саагандан баш тартуу керек. Башкача айтканда байытуу процесси башталат. Сүт саалбаган учурда уй салып төлгө камданып семирип баштайт. Бул учурда туура эмес баштоо мастит оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгерде уйдун эмчеги катып, сүт өзгөрүп баштаса, аны саап, ветеринарга кайрылыш абзел. Байытуу техникасы күндөлүк сүт көлөмүнөн көз каранды. Эгер уй 3-4 литр сүт берсе, дароо эле байытуу процессин баштаса болот. 6-7 литр берсе, 4-5 күн. Мол сүт берсе, 10 литр же андан ашык, 8-10 күн алдын ала. Байытуу учурунда кызылча, ашкабак, силос сыяктуу чыкты тоют берилбейт жана суу да бир аз чектелет. Бул ар кандай керектүү заттардын азайышына алып келип, сүттүн да азайышын камсыздайт. Сүт сааганды да азайтуу зарыл. 3 мал саалган уйду 1-2 күн мурун 2 жолу сааганга, андан кийин 1 жолу, андан соң 2 күндө 1 жолу, 3 күндө 1 жолу акыры такыр сааганды токтотушат. Калган сүт акырындан жоголуп, желин кургак болуп тырышып калат. Байытуу учурунда желинге массаж жасалбайт. USAID-тин Агросода долборуна башка окуулардын мал чарба, дыйканчылык темаларын сунуштап, видео сабактары өтүү боюнча кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.